Кот медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Урматтуу билермандар, сиздерге суроо. Мажму ат-Таварих деп аталган китептеги маалымат боюнча, кадимки Манас эпосундагы Манас баатыр душман тарабынан ууланганда, анын уусун жандыра турган дары катары бир нерсе колдонулган. Аны Каракожо аттуу адам Манаска күнүнө чаарчыктын эти менен кошо берип сакайткан. Билесиздер, Манас баатыр бир топ согуштарга катышып, казаттарга катышып, жаракат алгандарын билебиз. Радлов жазып алган вариант боюнча Манаска кымыз менен кошо ушул нерсенин берилгендиги айтылат. Албетте бул жей турган эле нерсе, биз да колдонобуз муну. Дарылык касиети өтө жогору нерсе. Урматтуу билермандар, кымыз менен чаарчыктын эти менен кошо Манас баатырдын дарысын айыктыруу үчүн бул кандай азык Манаска берилген дары катары. Бүгүнкү күндө бизде кеңири таралган дарылык касиети өтө жогору. Минута кетти. Кымызга этке кошуп эмне кошулуп берилген? Аккодол деген дары. Аккодол эмнени билгизет? Аккодол чөптүн аты ошол. Чөп берген тамак менен кошулуп. Кырчорого ошол дары жасап берет да. Маалымат бар. Үчүнчүсү дагы азык болот экен да. Ошо этке кошуп берсе, ондо значит чөп да. Чөп аккодол. Аккодол деген. Аккодол чөбү. Кайнатып бербесе керек, туурабы? Чөп. Бул чөптүн бир түрү экен да. Чөптүн бир түрү. азык түлүк аны үчүнчү дарыгер Токтото берели. Ошондо жок. Бирок да бир нерсени башка кандай варианттар чыгыш? Ал немеде айтып атпайбы? Баягы көз командар немелер ууландырганда анан бирок ошол менен кошуп берет атпайбы? Суюк. Этке кошуп берет атат. Кошулбайт, туурабы? Демек, чөплө болушу мүмкүн биринчи вариант. Аккодол. Кымызга суюк кошулат. Бирок чөп да мына. Кымызга да кошуп берет, ошол жок. Кайсы чөп? Аккодол деген чөп болот атпайбы? Дагы. Башка вариант жок. Башка вариант жок болуп атат. Сиз жооп бересиз. Чаарчыктын эти. Сиз жооп бересиз. Семете мырза убакыт аяктады. Кошумчада кетсем, Ордодон жардам алуу мүмкүнчүлүк бар. Бонустан пайдалануу мүмкүнчүлүк дагы сиздерде бар. Эгерде сиздерде жооп болгон болсо, мен угамын. Биз кеңири пайдаланган бүгүнкү күндөгү азык. Эми азык деп койсок болот бул биз муну ичебиз да. Кадимкидей эле мындай ичип, кээде күнүмдүк тамак ашка деле кошулат. Мындай азык күнүмдүк дасторкондо деле болот мындай. Кеңири таралган бир азык. Урматтуу алып баруучу, биз бонустан 30 секунд сурайбыз. Биз 30 секундда бонус командага беребиз. Кетти. Себеби баягы айран. Кымызга Кымызга айран бере алат. Кымызга айран кошо. Айран, этке кошо айран. Сүзүмө дагы кандай сүт азыктар билесиз? Кымыз болгондон кийин айранын Экөөсү бир эле болуп атпайбы? ошодо. Бирок азык катары Бирок биз каймак май Кээде болбой калат алар. көбүнчө да бүгүнкү күндө да дасторкондо бар. Демек чөп эмес экен да. Ал чөп эмес. Чөп эмес экен демек, Ал чөп эмес да. күнүмдүк пайдаланып турган этке. Ууду дагы эмне жоет уу? Дары ичсең кесип кетет туурабы? Дарын ичсең ошо ак кесет да, анан кийин башка Чөптөрдөн деле башка чөптөр, чалкан бар, ит бурун деп коет, ошондой чөптөр деле дарылык касиеттер. Ичимдик касиеттер. Семете убакыт аяктады. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Жаныш кызы Гүлпери жооп берет. биздин маалыматтар боюнча Канкей энебиз чоң чабуулга кетип атканда Кырчорого 3 нерсе даярдап берген. Кийим кече, азык түлүк жана дары дармек да. Ошондо биздин биринчи вариантыбыз Канкей энебиз даярдап берген чөп чардан жасалган аккодол дарысы. Экинчи вариантыбыз болсо бул сүт азыктары. Сүт азыктарынан жасалган, мисалга айран, жана башка түрлөрү да, ошо сүт азыктарынан жасалган. Сиз кайсы вариантты сунуштайсыз? Биздин команданын ою боюнча биз сүт азыктарына токтолуп атабыз. Бул акыркы жооп. Жооп кабыл алынат. Сүт азыктарынын дарылык касиети өтө жогору экендигинде анча шегим бар менин. Бул бал, урматтуу билермандар. Эсеп 1-0. 1-0. Балды биз билебиз, дарылык касиети өтө жогору. Медицина дагы муну тастыктап берет. Элдик дарыгерлер дагы аселди көптөгөн кеселдиктерге мындай шифа катары колдонгула деп насаат айтып келет. Эсеп 1-0. Билермандар бул упайды телекөрүүчүлөргө алдырышты. Демек экинчи раундда сиздерге каршы
Өзгөн районунун Кара Таш айыл округунун тургуну Дамир Шерматов суроо жөнөткөн суроосунун байгеси 1200 сом. Дамир Шерматовдун суроосун мен анда окуймун. Урматтуу билермандар, бул окуя Советтер Союзунун учурунда болгон. Кыргыздын атактуу ырчысы Комуз менен көбүрөөк ырдаган Мыскал Өмүрканова деген энебиз бар. Мыскал Өмүрканова Москвада Комуз менен бүткүл союздук деңгээлдеги иш-чарада ырдаган. Иосиф Сталин өзү бул иш-чарага катышкан жана Мыскал Өмүрканова ырдап бүткөн соң биринчи болуп ордунан туруп кол чабып жиберген дейт. Урматтуу билермандар, Сталин Мыскал Өмүрканованын аткарган ырынын эмнесин жогору баалап кол чапкан, кыргызча ырдаган ырды. Кетти минута. Гүйдүм чок деген ыр бар, ошону 2 мүнөттөн ашык созгон. 6 мүнөт. 6 мүнөткө Мүнөт гүйдүм бир гана гүйдүм ошол боюнча 6 мүнөткө жакын созгон. калган болчу. Так, дагы 6 мүнөт созгон, ошого маалымат бар. Жерлерде кайталанбай турган неме Бар да ошол. Бар ошол маалымат бар. Өзүнүн ошол боюнча акырына чейин созгон болду, вакытты көтөрсөк болот. Урматтуу алып баруучу. Урматтуу алып баруучу. Убатам. Бизде мөөнөтүнөн мурда жооп бар экен. Ушул жоопту айтканга аракет кылып көрөлү. 30 секунда калды үнөмдө, сиздердин үнөмдө 30 секунда бар. Ким жооп берет? Талгат Камбаров берет. Талгат. Урматтуу алып баруучу, бул суроо тууралуу бизде маалымат бар эле. Бул Сталиндин кол чаба беришинин себеби Мыскал Өмүрканова эжекебиздин, мындайча айтканда, гүйдүм бир гана гүйдүм деген ыр бар, гүйдүм чок деген азыркы күндө дагы эл арасында жакшы ырдалып келип атат. Ошол ырды созо турган жерин 6 мүнөткө жакын созгон, ошого там берип жүрген, мындайча айтканда. Сталин ошого биринчи кол чапкан. Ырдын созулоткон убактысы ошончолук, үндүн да тунуктугу, ырдын созгон жери ошончолук узак болгондугуна Сталин кол чапкан. Биздин жооп ушундай. Ушул жерин баалап кол чапкан деп эсептейсиз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Сиз өзүңүз бул ырды билесиз, билбейсизби? Билем. Талгат. Анда ошол жерин сиз дагы үнүңүздүн, демиңиздин жетишинче созуп көргөнсүзчү кана, угайлык. Гүйдүм бир гана гүйдүм гүйдүм чок Канча секунд болду? 30 секундка барды? Я. 30 секунд. Мыскал Өмүркан эжебизге бали дейбиз. Жооп тура, 1-1. Сталин чындыгында кыргызча түшүнгөн эмес, бирок тембр, үндүн ушунчалык созулонгонуна толкунданып кетип, биринчи болуп кол чабып жиберген экен.